Bölçөктөрдү косуу. Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү косуу үчүн бөлүмүнүн өзүн жазамыз да, алымдарын косуп алым этип жазамыз. Мисалы, 17-тен 5-ке 17-тен 3-тү коскондо 17-тен 8 болот. Келесі, бүтүн санга бөлчөктү косуу үчүн сол бүтүн санды бөлчөктүн бүтүн бөлүгү этип, ал бөлчөк санды бөлчөк бөлүгү этип жаза салууга болот. Ягни 12-ке 13-тен 5-ти косуу үчүн 12 бүтүн 13-тен 5 деп жаза саламыз. Келесі, бөлчөккө бүтүн санды косуу үчүн де туура жаңа алдыңкы амалды колдонобуз. Ягни бүтүн санды бүтүн бөлүгү, бөлчөк санды бөлчөк бөлүгү эсебинде жазабыз. Мисалы 11-ден 8-ге 8-ди косуу үчүн 8 бүтүн 11-ден 7 деп жаза саламыз. Келесі, бөлүмдөрү бирдей аралас сандарды косуу үчүн аралас сандарды косуу үчүн бүтүн бөлүгүнө бүтүн бөлүгүн косуп, бүтүн бөлүк этип жазамыз. Және бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү косуу эрежеси боюнча бөлүмүнүн өзүн косуп, алымдарын косуп, алым этип жазамыз. Сонда 3 бүтүн 14-тен 5-ке 5 бүтүн 14-тен 9-ду косуу үчүн 3 бүтүнгө 5 бүтүндү косуп 8 бүтүн, бөлүмүнүн өзүн жазам 14, алымы 5-ке 9-ду коссом 14, сонда 8 бүтүн 14-тен 14. Bu жерде 14-тен 14 дегенimiz бурус бөлчөк болгондуктан алымы менен бөлүмү бирдей, ол 1-ге тең болот. Сондуктан бизге 8 бүтүнгө 1 бүтүн косулуп 9-га тең деген сан чыгат. Келесі, бөлүмдөрү ар түрлүү бөлчөктөрдү косуу үчүн ортак бөлүмгө келтиремиз. Мисалы, 7-ден 3 бөлчөгүнө 5-тен 2 бөлчөгүн косуу үчүн 5 пен 7-нин ортак бөлүмүн табамыз, 35. Ягни биринчи санды бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 5-ке, экинчи бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 7-ге көбөйтөбүз. Мындагы көбөйтүлүп турган 5 және 7 сандары сол бөлчөктүн толуктагыч көбөйткүчтөрү деп аталат. Сонда биринчи бөлчөгүбүз 35-тен 15, экинчи бөлчөгүбүз 35-тен 14 бөлчөгү болуп, бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү косуу эрежеси боюнча бөлүмүнүн өзүн жазып, алымдарын косуп, алым этип жазамыз. Сонда бул саныбыз 35-тен 29 санына тең болот. Келесі, бөлүмдөрү ар түрлүү аралас сандарды косуу. Бул жагдайда бүтүн бөлүгүнө тийиспейбиз, бөлчөк бөлүгүндөгү бөлүмдөрүн бирдей бөлүмгө келтиремиз. Яғни ортак бөлүм 12 болгондуктан биринчи бөлчөккө толуктагыч көбөйткүч 4, экинчи бөлчөккө толуктагыч көбөйткүч 3 болот. Сонда биринчи бөлчөгүбүз 3 бүтүн 12-ден 8, экинчи бөлчөгүбүз 4 бүтүн 12-ден 3 деген аралас санга айланат. Енді жаңағы бөлүмдөрү бирдей аралас сандарды косуу эрежеси боюнча бүтүн бөлүгү менен бүтүн бөлүгүн косуп, бүтүн бөлүк этип жазамыз. Бөлчөк бөлүгү менен бөлчөк бөлүгүн косуп, бөлчөк бөлүк этип жазамыз. Сонда 3 бүтүн 12-ден 8-ге 4 бүтүн 12-ден 3-тү коскондо 7 бүтүн 12-ден 11 болот. Енді мына бир эрежелерди эсте сактап алуу керек. Бирде, кез келген 1 деген санда алымы менен бөлүмү тең болатын бурус бөлчөк түрүндө жазууга болот. Келесі, кез келген бүтүн санда бөлүмү 1-ге тең болатын дурус бөлчөк түрүндө жазууга болот.